Температурасы жок азыр учурда. Жөтөлдөр жакшы болуп калды. Дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүп жаткан бул үй бүлө Аксайдын Көк Кыя кыштоосунда жашагандар. Алар турган кыштоо деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жана район облус борборлорунан 200 чакырым алыстыкта тургандыктан ак халатчандар өзүлөрү барып маал-малы менен текшерип турушат. Себеби аймактын климаты катаал болгондуктан ал жактагылардын басымдуу бөлүгү жогорку кам басымы менен жүрүшөт. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан быйыл 2023 жылы чыгарылган бир жакшы проходимый машина берилди. Ошону менен быйыл кышында дагы чабандардын абалын сурап, жеринде кыдырып мына азыр көрүп атабыз. Анча-мынча бир аз аттан жыгылып, ушундай бир бутовой травма алып калган учурларыбыз бар экен, ошолорго жеринде жардам көргөзүп, эгер мукташтык болсо ылдый жакка алып кетебиз. Мындай катаал шартта жашагандардын 99% майда жандык жана топоз алсырагандар. Айтымдарында быйыл Аксайда жылдагыдан кыш жеңил өтүп жатыптыр. Бирок ошол эле учурда карышкыр күч болуп, күн алыс 4 түлүктөн чыгым чыгууда. Мындан улам Аксайга мергенчилер келип, карышкыр менен күрөшүүгө жардам берсе дешет. Тугус көп болуп атат аябай. Карышкыр 10-дон 15-тен 7-8-тен жүрүп атат. Бобу ошо карышкырга тиги Бишкектен деле келип атат. Бул аябай көбөйүп кетти. Анан ошону кичине неме кеткенге жардам керек экен да. Карышкырды ашайтканга. Тоң эле бейлери жеп атат. Топостун эле тоңдорун жеп атат. Бүт баягы малдын тоңдоруна кичинесине карабай эле жеп неме болуп атат. Кашабаңдын күч болуп жатканын угуп, Аксайда кыштап жаткан мал жанын амандыгын көрүүгө алыстан келгендер да бар. Алардын бири Шаймерден Алыкожоев нарындан бул жактагы жылкыларын алып кетүү үчүн келиптир. Ошо карышкыр күч болот дегенден келгенбиз, ошо малдар бар болчу. Ошолорду карап эметсе алып кетели деп келгенбиз. Малга тейлик. Бирок бияктын малдарын тийиптир да. Ылдый жактан эле келдер айтып атат, тияктан эле тийип атат, бияктан да тийип атат ошо карышкырлар. Мына ушундай кырдаал өкүм сүрүп жаткан Аксай өрөөнүн кыштоолорунда карышкырдын күч болуп жатканын эске албаганда мында кыштап жаткан элдин акыбалы жакшы, малчылар тоют жетиштүү экенин айтышат. Эсенбек Сталбек уулу, Нооруз Абылаев, жаңылыктар, Аксай өрөөнү.